Акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкекте 2 адам каза болду. Учурда дарыланууда дагы 345 бейтап бар. Анын 17си өтө оор, 91 оор абалда жатат. Үй шартында дарылангандар 275 адам. Бир күн аралыгында вирус дагы 67 кишиге жукканы маалым болду. Оору жуктуруп алгандар мурдагыдай эле Чүй облусу менен Бишкек шаарында көп. Эң аз Ош шаары менен Жалал-Абад облусунда катталды. Ооруну жаңы жуктургандар Бишкек шаарында 43, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 16, Ысык-Көл облусунда 4, Жалал-Абад облусунда 1 учур катталды. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 86.917 адамга жетти. Акыркы суткада вирустан 39 адам айыгып чыкты. Жалпы айыккандардын саны 83.875 адам. Ал эми илдеттин курмандыктары жалпысынан 1483 кишини түздү. COVID-19 оорусун жуктуруп айыккандар организмине байкоо салып, бир нече анализ тапшырышы керек. Бул тууралуу дүйнөлүк эксперттер маалымдашты. Эксперттер коронавирусту оор көтөргөндөр гана эмес, жеңил өткөргөндөр менен үйдө дарылангандар да текшерилиши зарыл экенин белгилеген. Бөтөнчө COVID-19 көп жабырката турчу органдарга көңүл буруу керек. Ошондой эле организмдеги коронавирустун антителосунун деңгээлин текшертүү да сунушталат. Ал иммундук жооп менен вакцина алуунун же андан баш тартуунун зарылдыгын көрсөтөт. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7 канал, Ош.